Ошол шейиттер деген Аллах жолунда өлгөндөр. Ошол шейиттер кетип баштаганда, алардын арасында биринчи эле Хазирети Хамза разияллаху анху, Мусаб бин Умайр разияллаху анху. Хамза разияллаху анхуну Хинттеги мушриктердин тараптагы чоңдордун кызы кара негир жалдап туруп, сен ушул Хамзаны өлтүрүп бересиң. Өлтүрүп бере турган болсоң, кулдуктан бошотуп, каалаган алтыныңды, каалаган күмүшүңдү берем дейт. Вахши мусулман болгонго чейин мушриктер тарапта Хазирети Хамза разияллаху анхуну мусулмандардын арасынан карап издеп таап туруп, бир найзанын бир соккусунда эле шейит кетире турматтуу жамаат. Экинчи шейит болгон Мусаб бин Умайр разияллаху анху. Кече айттык, 17 жашында пайгамбарыбыз биринчи мугалим кылып Ясрип шаарына, Мадина шаарына жөнөткөн мугалим. Мадина шаарыны ислам диниге чакырган сахаба иман келтирерден алдын ушунчалык бай болгон экен. Ал Мусаб бин Умайр бир кийген кийимин экинчи жолу кийген эмес экен. Ал колдонгон атырды башка адам колдонгон эмес экен. Ал баскан жолда анын жыты калып, мына ал көчөдөн Мусаб өткөн турбайбы деп адамдар билген экен да. Жаш кыздар да гашык болуп калган экен. Мусаб, мен сага тиейин, сен мени алчы деп жалынган экен. Ушунчалык. Бирок иман келтиргенден кийин ата энеси андан кече берген экен.